Саламатсыздар, урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары. Өлкөбүздө алган 40 сааттагы жаңылыктар менен сиздерди кайрадан тааныштырабыз. Биздин каналыбызга катталып, ой пикирлериңиздер менен бөлүшүңүздөр. Олимпиада 2024 Кыргызстан медалдардын саны боюнча 55-орунда. Париждеги жайкы Олимпиада оюндарында медалдардын саны боюнча Кыргызстан 55-орунга жайгашты. Учурда өлкө куржунунда 2 медал, 1 күмүш, 1 коло бар. Кыз келиндер күрөшүнөн 68 кг салмак ченинде Мерим Жуманазарова күмүш, грек-рим күрөшүнөн 60 кг салмакта Жоломон Шаршембеков коло медал уткан. Медалдардын саны боюнча алдыңкы бештикке АКШ, Кытай, Австралия, Франция, Улуу Британия кирди. 86 медал менен биринчи сапка АКШ жайгашса, экинчи орунда 59 медал менен Кытай, үчүнчү орунда 35 медал менен Австралия, 4-чү орунда 48 медал менен Франция жана 5-чү орунда 46 медалы Улуу Британия ээледи. Ал эми коңшу Казакстан 5 медал менен 30-чу орунда, Өзбекстан 3 медал менен 38-чы орунда турат. Белгилей кетсек, Париждеги жайкы Олимпиада оюндары 26 июлдан 11 августка чейин өтөт. Кыргызстандан 16 спортчусу сууда сүзүү, спорттук күрөш, жеңил атлетика, дзюдо жана бокс боюнча мелдештерге катышууда. Мочен дзюдочулар Эрлан Шеров, Кубанычбек Айбек уулу, суучулдар Денис Петрашов менен Елизавета Печерских мелдештерин жыйынтыктаган болчу. Урматтуу Москвадагы мекендештер, Кыргызстанга жүк салууну каалап, бирок кимден жиберүүнү ойлонуп жаткан болсоңуз, биз сиздерге ишенимдүү ишкерди сунуштайбыз. Бул ишкердин аты жөнү Зайырбек Маматкаримов. 12 жылдан бери иш алып барган командасы сиздин аманатка кыянаттык кылышпайт. Кыргызстанга салган жүгүңүздү күндүн аптабына же кыштын ызгаарына калтырбастан атайын жүк сактоочу кампасы Бишкек шаары Профсоюз көчөсү 38/1 дарегинде жайгашкан. Жүктү Москванын бардык жеринен өздөрү алып кетет. Алган жүктү Кыргызстандын 7 дубанына жеткирүүнү да кепилдешет. Кыргызстанга жумасына 2 машина жиберилет. Жүк баасы көлөмүнө жараша 500 рубльдан өйдө баланат. Дареги Нижегородское метросу, Перовское шоссе 9, строение 7. Байланыш номерлери +7 926 788 70 70. +7 929 624 63 64. Бизди мушкерге жардам берген өзбекстандык машыктыруучу Чыңгыз Айтматов медал менен сыйланды. Парижде өткөн Олимпиада оюндарында мушкерибиз Мунарбек Сейитбек уулуна жардам берген өзбекстандык машыктыруучу Акмал Хасановго Чыңгыз Айтматов атындагы медаль тапшырылды. Бул тууралуу коомдук ишмер Ысык көл форумунун башкы катчысы Ассоль Молдокматова билдирди. Ал Акмал Хасановго гуманизми, гумандуулугу жана жогорку деңгээлдеги элдик дипломатия үчүн ыраазычылык билдирип, Кыргызстанга келип кетүүгө чакырган. Эскерте кетсек, Мунарбектин жеке машыктыруучусу Олимпиадага келбей калып, өзбекстандык машыктыруучу Акмал Хасанов биздин мушкерге жардам берген. Мунарбек Сейитбек уулу Париждеги Олимпиадада жарым финалга өтүп, Кыргызстанга алгачкы медалды алып келди. Анын финалга чыгуу үчүн күрөшү 8 августта өтөт. Чет элдик өкүл дегенде эстирге бир нече уюмдан арыз түшкөнүн Баятов билдирди. Юстиция министри Аяз Баятов 6 августта Бишкекте өткөргөн маалымат жыйынында коммерциялык эмес уюмдардын реестрине киргизүү боюнча бир нече уюмдардан арыз түшкөнүн билдирди. Министр алардын документтери каралып жатканын айтты. 15 майда буйрук кабыл алынып, 1-июнда күчүнө кирди. 1-июндан 1 августка чейин арыздар кабыл алынышы керек болчу. Бир нече арыз түштү, бирок айрым маалыматтар жетишпей кайра алып келебиз дешти. Маалыматтар берилгенден кийин реестрди көрсөтөбүз, бирок ал жерге биз өзүбүз эмес, арыздын негизинде кошулат, деди министр. 21 майда Юстиция министрлиги чет өлкөлүк өкүлдүн функцияларын аткарып жаткан коммерциялык эмес уюмдардын реестрин түзүү жана алардын ишин текшерүүнүн тартиби жөнүндө жобо бекитилгенин билдирген. Ага ылайык 16 майдан тартып бейөкмөт уюмдар 2 айдын ичинде Юстиция министрлигине коммерциялык эмес уюмдардын реестрине киргизүү жөнүндө арыз документтерди бериши керек. 14 мартта коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө же чет элдик өкүл деп таанылган талаштуу мыйзам долбоору жогорку кеңеште 3-окууда талкуусуз кабыл алынган. Президент Садар Жапаров бейөкмөт уюмдарга чет элдик өкүл деген макам берүүгө жол ачкан талаштуу мыйзамга 2 апрелде кол койгон. Борбор калаада бала бакчага 35 миңден ашуун бала электрондук кезекте турат. Бишкектеги 17.735 орундуу 111 бала бакчада 31.265 бала тарбияланып жатат. Бул тууралуу Бишкектин вице-мэри Виктория Мазгачева 6 августта мэриянын коллегиясында билдирди. Анын сөзүнө караганда, ушул таптадагы 35.557 бала электрондук кезекте турат. Вице-мэр министрлер кабинетинин мектепке чейинки билим берүүчү мекемелерди кеңейтүү чаралары тууралуу программасын ишке ашыруу максатында кала
дагы 10 бала бакчага кеңейтилип, андагы балдардын саны 2420 жеткенин кошумчалады. 3 бала бакчада жыйналуучу керебеттер орнотулуп, балдардын саны 694 орунга көбөйтүлгөн. Жыл аягына чейин Бишкекте 8 бала бакчанын жана 1 бакчада кошумча имараттын курулушу аяктайт. Бул дагы 3820 баланын бала бакчага барышын шарттайт. Жалпысынан быйылкы жылдын эсебинен бала бакчаларда кошумча 6240 балага орун түзүлөт. Кемпир-абад иши боюнча сот отуруму жылды. Бишкек шаардык сотунда башталган Кемпир-абад иши боюнча сот жараяны айрым айыпталуучулар келбей калгандыктан 23 августка жылды. 6 августтагы отурумга айыпталуучулар Азимбек Бекназаров, Илгиз Шаменов келген жок. Алар соттук отурумга расмий чакыруу берилбеген үчүн келген эмес. Жараян жабык өтүп, журналисттер жана айыпталуучулардын жакындары киргизилбеген эмес. Кемпир-абад иши боюнча 1-май райондук соттун өкмүнө каршы апелляциялык арызды прокуратура 12-июлда өзгөртүүлөр менен жаңыдан сунуштаган. Анда прокурорлор Медер Абдышев жана Замира Байбагышева айыпталуучуларга карата райондук соттун өкмүн жокко чыгарып, аларды күнөөлүү деп таап жаза берүүнү суранган. Мурунку апелляциялык арызда алар 1-май райондук сотуна кайрадан башка курамда кароого жиберүүнү өтүнүшкөн. 14-июнда 1-май райондук сотунун судьясы Марат Сыдыков Кемпир-абад иши боюнча массалык башаламандыктар жана бийликти күч менен басып алуу беренелери менен шек саналган 22 саясатчыны жана активистти актаган. Кичинекей наристе жаш 6 баласы жетим калбасын, ушул эне жашасын десеңиздер, аягына чейин көрүп, видеого лайк басып, колунда бар инсандар, Аллах үчүн ихсан кылып кетиңиздер. Ассаламу алейкум, урматтуу YouTube каналыбыздын көрүүчүлөрү. Мен Эл Үмүтү фондунун жетекчиси Болотбек Айдаркулов. Операция болуш үчүн $20,000 каражат керектелиптир. Эми бул сума да өзгөрүп кетиши мүмкүн экен. Ушул эжекебиздин буттарында, сөөктөр мындайча айтканда кальций азайып, буту иштебей шал болуп баратат да күндөн күнгөчө. Ошого сиздердин жардамыңыздар керек. Болушунча ихсаныңыздарды көбөйтүп, ушул эжекебизге бериңиздер. Ушул реквизиттер Мухамбек П деп Сбербанк чыгат, Дембанк Курстанбек Б деп чыгат тугандар. Ошого кеңири өзүңүздөрдүн ихсаныңыздарды которуп коюңуздар. Бул аталып аткан реквизиттерди айтып атканымдын себеби көпчүлүгү баягы биздин видеолорду көчүрүп алып, өздөрүнүн немесин коюп алып, мошенничество кылышы мүмкүн экен да туугандар. Ошолор көчүрүп алгандар болуп атат да. Биз көбүнчө ушул робудуга берип эме кылган учурларыбыз болду. Биздики официальный фонд Юстиция министрлигинен атайын каттоодон өткөн. Кеңири ушул эжекебиздин өзүнө түшөт, көрө бересиздер. Эжекебиздин 6 баласы бар. Ушинтип күндө ушул акыбалда жатат да. Бул жакта мына кичинекей бөбөгү наристеси дагы жатат. Эми эжекебиз тура албагандыгына байланыштуу. Бул бөбөктү бул жакта эжебиздин кыздары карайт да. Эжебиз ушул акыбалда жатат. Ошо кайдыгер карабастан ушул эжебизге жардам берип кетиңиздер туугандар. Мындай күндү, мындай оор дартты эч кимдин башына салбасын. Кудайым душманыбызга да ыра көрбөйбүз. Буюрса эжекебиздин дагы үмүтү чоң сиздерден. Ошол насип кылса, эжекебиз бутунда туруп кала турган болсо, Алла насип кылса, ушу сиздердин бир чоң бир соопто калганыңыздарга мына акыретте дагы көп болобуз туугандар. Бишкекте номер 8, 11, 12 автобус каттамдарынын маршруту өзгөрдү. Бишкекте 7 августтан тарта номер 8, номер 11, номер 12 автобус каттамдарынын кыймылы чиймеси өзгөртүлдү. Бул тууралуу муниципалитеттен билдиришти. Аталган автобус каттамдарынын эко жүргүнчүлөрдү ташуучу чыкасы тейлейт. Мындай өзгөрүү борбордук коомдун транспорт тармагын оптималдаштыруунун алкагында ишке ашты. Нарындын Куланак айылында сел жүрдү. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиришкендей, Нарын районунда 6 августта саат 21:30 чамасында нөшөрлөгөн жамгырдын кесепетинен Куржылга, Ичке жана Куланак коктуларынан сел жүрүп, Куланак айылындагы 42 турак үйдүн короо жайларын, ички чарбалык жолдорун каптап, бир чарбалык көпүрө жабыркаган. Жерин өзгөчө кырдаалдар министрлигинин 5 куткаруучусу 1 мотопомпа менен тартылган. Алар 3 турак үйдүн короо жайын жана бир үйдүн ичин жана жер төлөсүнөн сууларды сордуруп тазалап беришкен. Ал эми калган турак үйлөрдүн көпчүлүгүнүн короосуна кирген суулар жерге сиңип кеткен. Ал эми 7 августта жарандык коргонуу кызматтары куткаруучулар тарабынан тактоо жана тазалоо иш-чаралары улантылууда. Волна ден соолукту чыңдоо борбору от массажы менен гайморит, простатит, грыжа, остеохондроз, куян,
жел кабыз, артрит, артроз, тизем уун, баш оору, суук тийүүнү дарылоо жана гандин таякчалар менен жасалган массаж аркылуу кан айлануу системасын жакшыртуу, гайморитти дарылоо үчүн бет көмгөйчөлөрүнө от жагуу, андан соң табыгый чөптөрдөн жасалган порошокту мурунга үйлөп ириңдерди алып чыгаруу, төмөндөгү ооруларды айыктыруу үчүн дары чөптөргө сугарылган таякчалар менен массаж жасап, андан кийин от жагып, денедеги токсин, шлак, туздарды чыгаруу. Бизге келип, кепилдик менен ден соолугуңуздарды чыңдап кетиңиздер. Кыргызстандагы нефтетрейдерлер ассоциациясы газ боюнча маалымат берди. Кыргызстандын нефтетрейдерлер ассоциациясы Кыргызстандагы 3 майлоочу май рыногундагы учурдагы кырдаал, анын ичинде суютулган көмүр-суутек газын жеткирүүдө жаралган көйгөйлөр тууралуу маалымат берген. Өлкөдөгү суютулган көмүр-суутек газына байланышкан абалдын жаралышына Орусиянын темир жол цистерналарынын жетишсиздиги негизги себеп экендиги айтылды. Экинчиден, Кыргызстанда баалардын олуттуу айырмачылыгынан улам суютулган көмүр-суутек газын керектөөнүн өсүшү акыркы жылдары бир нече эсеге өскөнү да таасирин тийгизди. Мындан тышкары Орусиянын түштүгүндө муңайды кайра иштетүүчү ири заводдор дрондордун чабуулдарына дуушар болгон. Буга байланыштуу айрым заводдор өз ишин токтотушкан. Бул дагы белгилүү бир өндүрүлгөн көлөмдөрдүн төмөндөшүнө жана күйүүчү майлоочу майларга биржалык баалардын өсүшүнө алып келди деп белгилешти Нефтетрейдерлер ассоциациясынан. Ошондой эле Россиядагы активдүү туристтик сезондагы өз кедергисин тийгизип жатат. Анткени россиялык муңайды кайра иштетүүчү заводдордун баардык күч аракеттери биринчи кезекте ички суроо талапты камсыз кылууга багытталган. Ошондой эле көйгөйгө коңшу мамлекеттер Өзбекстан, Тажикстанда туш болушту. Аталган мамлекеттерден айырмаланып, муңай зат өндүргөн өлкө болгон жана күйүүчү майлоочу майлар боюнча ички керектөөлөрдү өз алдынча камсыз кылган Казакстанда дагы бүгүнкү күндө бензин жана суютулган көмүр-суутек газынын тартыштыгына кабылууда. Inform KZ маалымдагандай, Казакстандын энергетика министрлиги суютулган газдын өндүрүлүшүнө карабастан анын жетишсиздигинин өсүп жатышын тастыктаган. Ай сайын Казакстанда ички рынокто камсыздоого 130 000 тонна газ өндүрүлөт, бирок ошол эле маалда бир айда казакстандыктар 165 000 тонна газ керек дейт. Мында ай сайын 35 000 тонна газ жетишсиздиги байкалууда деп айтылат маалыматта. Баткенде базардан чыккан өрттүн кесепетинен 16 жаштагы бала каза болуп калды. 6 августта Баткен облусунун Лейлек району Разаков шаарында жайгашкан Мадамин базарынан өрт чыккан. Өзгөчө кырдаалдар министринен кабарлашкандай, тийсиз жоон өчүрүүгө саат 11:24-тө куткаруу бөлүмү тартылган. Өрт саат 11:55-те чектөөгө алынган. Анын кесепетинен жабыркаган 16 жаштагы бала ооруканада каза болгон. Өрттүн аянты 42 чарчы метрди түздү. Учурда келип чыгуу себеби такталууда. Кыргызстанда эми көз азиз айыпталуучуларга сотто ассистент Каралат Жапаров мыйзамга кол койду. Президент Садыр Жапаров Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына, Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза процессуалдык кодексине кылмыштарды жасоо жагынан шек туудурган жана айыпталып кармалган адамдарды камакта кармоонун тартиби жана шарттары жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзамына кол койду. Мыйзам 2024-жылдын 26-июнунда Кыргызстандын Жогорку Кеңеш тарабынан кабыл алынган. Мыйзамдын башкы максаты көрүүсүн начарлаган, жазык сот өндүрүшүнүн катышуучуларынын маалыматка жетүүсүн жеңилдетүү, ошондой эле сот адилеттигинин жеткиликтүүлүгү үчүн шарттарды түзүү болуп саналат. Мыйзам менен Кыргызстандын кылмыш жаза процессуалдык кодексине кылмыш жаза процессинин көз азиз катышуусуна социалдык кызмат көрсөтүү жана иш боюнча өндүрүшкө катышуу үчүн ассистентти тартуу мүмкүнчүлүгү караган өзгөртүүлөр киргизилди. Кылмыштарды жасоо жагынан шек туудурган жана айыпталып кармалган адамдарды камакта кармоонун тартиби жана шарттары жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамын көрүү мүмкүнчүлүгү боюнча майыптыгы бар шектүүлөр жана айыпталуучулар ассистент тарабынан даярдалган брайл шрифтинде же чоңойтулган шрифтте терилген адабияттарды, аудиокитептерди, кылмыш иши боюнча материалдарды, ошондой эле аудиокитептер жана материалдарды угуу жана жаздыруу үчүн түзүлүштөрдү алууга жана пайдаланууга укук берген ченемдер менен толукталды. Маданият министринин орун басары суучул Елизавета Печерскихти кабыл алып, кийинки оюндарга ийгиликтерди каалады. Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министринин биринчи орун басары Тимурлан Ажмалиев суучул Елизавета Печерскихти кабыл алды.
Бул тууралуу ведомстводон билдиришти. Елизавета Печеских Парижде өтүп жаткан Олимпиада оюндарында сууда сүзүү боюнча 50 метр аралыктагы жарышка эркин стилде катышкан министрдин биринчи орун басары Елизавета Печескихти жечкендиктери менен куттуктап, бул башталыш экенин белгилеп, кийинки оюндарга ийгиликтерди каалаган. Мындан сырткары Елизавета Печескихти бул жечкендиктеринде анын машыктыруучусундагы орду чоң экенин белгилеп, ыраазычылык билдирген.